Эч качан элдин көзүнчө мурдуңду чукуба, көпчүгүңдү чукуба, анан тишиңди чукуба. Жагымсыз көрүнүштөрдөн ушу 3 көрүнүш жагымсыз, адепсиз көрүнүш. Ушунчалык көпчүгүң кычып атса, базарда, рынокто, мисалы Орто Сайда кетип атасың, кычып калды, туалетке чурка. Көрүнбөгөн жерден качып кел. Бул азыр мени карап ушуну дагы айтасыңбы дешиңиз мүмкүн. Ушуну дагы билбегендер толтура да. Керек болсо сиз канчасына күбө болуп атасыз да, мекендешим. Алдыңызда какыргандар, алдыңызда түкүргөндөр, кандай гана жагымсыз көрүнүш. Адамга кандай гана урматсыздык. Мисалы, мен алдыма келишет, сүдөшкөнү чай ичип отурайлы дейт. Чай ичип атып, как? Насыбайын түкүрүп коет. Уят эмеспи, мекендешим? Мечиттерибизди таза кылабыз, уборка кылабыз. Жай намаз мечиттин паласынын астыга түкүрүп коюшат. Уят эмеспи, мекендешим? Бул жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн сиз үчүн. Сиз себеби күн сайын насыбай менен чогулсуздаган жыты менен, насыбайдын өзү менен сизге сиңип кеткендиктен, бул сизге жакын көрүнүшү мүмкүн. Кээде аялыңыздан дагы жакыныраак. Бирок башкалар үчүн урмат кылышыңыз керек. Адамдын адамгерчилигин жайына коюшуңуз керек. Ошондуктан эч качан бул 3 ишти кылбаңыз. Мурду чукулабаңыз, керектүү жерде кашыныңыз. Уят мекендешим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сөз айткан. Уялбасаң каалаганыңды кыла бер. Бул сөздү бардык пайгамбарлар айткан. Пайгамбарыбыз дагы айткан, уятың болбосо каалаганыңды кыла бер. Бирок экинчи жообу бар, муну мен айтам, акыретте бардыгына жооп бересиң.